رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгынын студиясында тартылып жаткан Рахмат чаагын Рамазан берүүсүбүз көрсөтүүсүн баштады. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте намаз тууралуу кеп кылмакчыбыз. Андыктан намаз окуп жаткан агайыны, бир тууган карындаштар, ошондой эле аталар, апалар экранга жакыныраак келиңиздер, анткени бүгүн абдан бир маанилүү маек болмокчу. Бүгүнкү биздин студиябыздын ардактуу мейманы Дорембек Ажы Зайнидин уулу. Бул киши ошол биздин Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын калкты диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн адиси, жаш аалым устаздардан бири. Кош келипсиз. Рахмат. Кудай таалам кармаган орзоңуз кабыл кылсын. Рахмат, барыңызга бирге болсун. Мынакей эми Рамазандын акыркы күндөрүндө турабыз да. Рамазандын бүтөөрүнө дагы багы жакын калды дегендейчи. Анан негизинен эле биз баягы ушул Рамазан айы кирип келгенден баштап эле баягы таравих намаздарын окуп, намаздарга бекем болуп, анан ошондой эле баягы бул айды баягы мүмкүн болушунча бир жогорку баягы майрамдык деңгээлде, анан ибадаттар менен өткөрүүгө аракет кылып атабыз да. Анан ошол эле учурда Доромбек Ажы баягы намазыбызда да кемчиликтер кетиши мүмкүн да. Биз байкабаган кемчилик болушу мүмкүн, балким биз билбеген кемчилик болушу мүмкүн да. Ошол боюнча мен суроону баягы ушундай өңүттө берейин. Негизинен эле баягы мусулман өзү намазга турууда эң оболу кайсы адепти сактоодон башташ керек? Рахмат, Алла разы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам жана салаваттары болсун. Жакшы тема болуптур. Негизи адам баласынын жашоосунда бул эң негизги нерсе бул намаз болуш керек да. Пайгамбарыбыз айткан го, намаз бул диндин тиреги депчи. Эгерде кайсы бир инсандын намазы боло турган болсо, ал мына ушул мусулман экендигинин белгиси деп. Эми мусулманчылыкта намаз эң негизги нерсе болуп жаткандан кийин, ошол намаздын дагы Кудай Тааланын алдында кабыл болуштугуну биз алдын ала ойлошубуз керек да. Болгон эле мисалы, эгерде шарият фих жагынан алып карай турган болсок, анда бизге мына ушул парыздар, важиптер, сүннөттөр эле аткарылса болду, ошол жарайт деп айтып коебуз да. Бирок намаздын сырткы сөйлөкөтү менен бирок ички дүйнөсү бар да. Мына ошол сырткы сөйлөкөт менен Кудайга шүгүр, альхамдулилlah, азыр бардыгыбыз аткарып атабыз. Бирок мына ошол нерсенин ички акыбалыбыз кандай болуп жатат? Демек, адам баласы ички жан дүйнөгө биринчи көңүл буруш керек экен. Биринчи ошого көңүл буруш керек. Анткени эгерде адам баласынын жан дүйнөсү канчалык деңгээлде Кудай менен бирге боло турган болсо, Кудай Таалага мына ошончол деңгээлде сүйкүмдүү мына ошол пенде болуп эсептелет да. Эгерде сырттан эле жөн эле намаздын сүрөтүн эле кылып койсок, бирок ички дүйнөбүздө башка нерсе жүргөн болсо, анда бул бир кандай десек, эки жүздүүлүктүн дагы бир белгиси катарында болот да. Анткени биз айтып атпайбызбы азыркы күндө баардыгыбыз намаз окуп атабыз, кыйратып атабыз депчи. Бирок пайгамбарыбыз алейхисалам доорунда деле эки жүздүүлөр, мунафыктар деле пайгамбарыбыз менен чогуу жамаат менен намаз окушкан алар деле. Жамаат менен окуп жүрүп туруп деле пайгамбардын артынан иш кылмай, пайгамбарга же мусулмандарга зыян келтирмей, мына ошондой нерселер менен алек болуп жүргөн. Эми азыркы күндө деле андай адамдар жок эмес, бар деп эле мисалы айтсак болот да. Ошондуктан эң биринчи кезекте намазды Алла Таала окугула деген эмес, балким тургузгула деген да. Тургузардан алдын биз мына ошол бир адептерди бир эске алсак, мына ошондой эң жакшы. Эң эле биринчи кезекте бул биздин дааратыбыздан эле башталат. Эгерде ушул дааратыбыз жакшы боло турган болсо, толук түрдө мусахабтары, мубахтары, адептери сакталган болсо, анда биздин намазыбызга дагы ошол дааратыбыз түздөн түз таасир этет да. Анткени дейт, имам адашып кетет го, мисалы, жамаатта туруп. Мына ошо адашкандын себеби артта турган кыда кылган адамдардын даараты начар болгондук себептен, ошол себептен адашып кетет экен да имам дагычы. Демек, ошого чейин таасир берет экен да. Ошого чейин таасир берет. Ошондуктан биринчи дааратыбызды адептерге чейин баардыгын толук түрдө алып, даараттын ичинде дагы дуалары бар. Мисалычы, оң колубузду жууп жаткан учурда, Аллахым акырет күнү эсепте менин амал китебимди оң колумдан бергин, сол колду жууп жаткан учурда Аллахым амал китебимди сол колумдан бербегин, оозду жууп аткан учурда Аллахым мени ушул Кавсар сууунан насип кылгын, мурунду жууп жаткан учурда Аллахым мени бейиштин жытын жыттаткын деген сөзчү.
баарда башка мастар жаткан учурда мисалы Аллахым акырет күнү элдин баарда кыйналып жаткан учурда өзүңдүн аршыңдын көлөкөсүн алгын деп мына ушундай жакшы ушундай эмелерди терең окуп үйрөнүп намаз боюнча китептерди ошолорго чейин амал кылсак иншалла биздин намазыбыз дагы ошондо акырын буюрса иншалла акырын түзөлүп кетет дейбиз. Эң сонун Дооронбек ажым. Анан мен дагы ушул сиз айткан учка токтолуп кеттиңиз. Ушул суроону камдап турдум мен өзү. Негизинен баягы даарат намаздын ачкычы, намаз бейиштин ачкычы деп атпайбызбы? Анан негизинен эле адам ошол эми баягы ички дүйнөнү сиз айтып бердиңиз. Эми баягы сырткы чөйрөгө келе турган болсок, биз намазга кантип даярданышыбыз керек, эмнеге көңүл бурушубуз керек. Анан ошол баягы мисалы устаздар, аалымдар айтат го, баягы конокко баратканда канчалык даярданып барсаң, намазга дагы ошончолук деңгээлде даярданып кам көр депчи. Анан ушул боюнча суроо бергим келип атат да, баягы кийимден тартып дааратка чейинки акыбалды, ушул даярдык процессин айтып берсеңиз, кантип даярданып биз мыктыланып анан Алла Тааланын алдына барышыбыз керек? Туура айтасыз. Негизи даарат боюнча да бир аз айтып өттү окшойт. Анан кийинки эле маселе бул кийим маселеси да. Бул кийимдин тазалыгы. Кийимдин тазалыгы. Эгерде кийимибиз мына ушул турган кийим ушул 4төн бири жок да. Мисалы алымдар эми эки түрдүү айтышат. Кээ бир алымдар кийимдин баардыгы десе, кээ бир алымдар жок, кийимдин бир гана бөлүкчөсү дейт. Мисалы ушул кийимдин ушул жеринин 4төн бири эми бир нажасат башка нерсе жугуп калса, анда бул кийимибиз намазга жарабай калат да. Андан кийинки кезекте биз намазга ушул колдон келсе эң жакшы кийимдерибизди кийип туруп, мына ошентип анан намаз окушубуз керек. Бул эми сырттан караган учурда биздин фих шарият китептерибизде айтат, кайсыл кийимди дейт, сен ушул аттуу баштуу адамдардын алдына кийип барыштан уяла турган болсоң, анда ошол кийим менен намаз окуштугуң сен макрух, бул туура эмес дейт да. Анткени сен Кудай Тааланын алдында эң дүйнөнүн падышасын, ааламдын падышасынын алдында турасың, ошондой жаман кийим менен барасың депчи. Сени бир министр же болбосо депутат же президент бир мындай жолугушууга чакырсынчы, ал канча күн даярданасың дейт да. Атырларды сенип башка кылып, эгер жок нерсең болсо аны сатып алышка туура келет мисалы. Ал эми сен Кудайдын алдыга барганда ошондой жакшы кийимиңди кийип, ошентип баргын дейт да. Анан дагы бир устаздардан бир калган жакшы сөздөр бар эле. Эгерде кайсыл кийимди намаз үчүн кийгиң келбей турган болсо, мындайча айтканда жакшы кийимиң бар. Мен мисалы жакшы кийимиңиз бар, муну намаз окусам мунун тизеси чоюлуп кетет дедиңиз да мисалы. Ооба, бир классикалык кийим алып алып анан жакшы кийип келдиң, үтүктөөдүн кырын чыгарыпчы. Андан кийин ошол намазга турса жанантип баягы чоюлуп кетет тизеси. Башка болду. Анда кийимиңди Мысырга ыргыта бер дейт да. Андан кийимдин баарынан жого жакшы дейт. Эгерде ошол кийим сени ибадаттан тосуп аткан болсо, албетте бул нерседе эми баягы классикалык кийимиңди эле баардыгын ошо далпылдап жүрө бер деген маани эмес. Балким намазга келген учурда мына ошого ылайыктуу дагы кийим кийинсек жакшыраак болот да. Албетте мисалы жабышкан кийим кийип алсаңыз, ал намаз окуган учурда ал бир-эки намаз кыжалат кылат да. Же өзүңүз жакшы отура албайсыз, ошого намазга ылайыктуу элдин дагы алдында жүргөндө уялбай турган мына ушундай кийимдерди кийсек, иншалла мына ушундай Кудайдын алдында дагы ушундай кадыр бактуу пенделерден болобуз. Анан кийимдин тазалыгы. Тазалык дегенден мурат көпчүлүгүбүздө азыр мына жылтыраган эле үтүк басылса, мына ушундай эле. Анын ичинде дагы нажасат дагы жок болуш керек. Кийимдин курамындабы? Курамында нажасат дагы жок болуш керек. Мына жугуп калбаш керек да. Заарадан толук түрдө сактануу, мына ушундай даарат маселесин дагы, ажатканада дагы мына ушул нерселерден сактаныш керек. Анткени биз бул намазыбызга таасир бергендей, эгерде заарадан, нажасаттан сактанбасак, акыретте дагы, кабырда дагы мына ошол нерсенин таасири тие деген да. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир кабырдын алдында өтүп жатып, эки кабыр бар экен да. Экөө тең азапталып жатат. Бирөөсү дейт ошол заарадан сактанбайт эле дейт. Заара кылып атканда чачыратып, үстүнө башка кылып, мына ошондой болупчу. Экинчиси ушактан сактанбайт эле дейт да. Ошол себептен экөө тең кабырда азапталып жатат деп туруп, Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир нын чырпыкты сындырып туруп, экөөнү тең үстүнө мындай сайып койгон экен да. Ушул чырпыктар тең эмне кургап кеткенге чейин тасбих айтып, ушул эки адамга сооп багыштап турсун деген мааниде. Ошол себептен биздин кийимибиз дагы таза болуш керек. Ошондуктан ички кийимдер дагы, сырткы кийимдер дагы таза болсо, ошол себептен биздин шариятыбыз айтат, эгерде сокур адам дейт, бул эмеге өтсө макрух болуп эсептелет дейт да. Анткени бул адам эми билесиз да, эч нерсени көрбөйт, башка кылбайт, мисалы сактанып албай калышы мүмкүн да. Ошол себептен үстүнө бир нерсе жуккан болушу мүмкүн. Ошол себептен эң жакшысы көзү көргөн адам, кийими таза адам иманга өтсүн деген ушундай
шариятыбыздын эмеси бар. Эң сурана мен биздин да баягы убактыбыз чектелүү да мен суроо абдан көп берип калайын. Балким кыска нуска жооп бересиз. Жанагы даарат алып атканда дагы бир сактаныш кажет болобу? Жанагындай чачырап калышы мүмкүн суулардын баягы саркындыларычы. Ошол боюнча да. Эми бул нерседе колдон келишинче сактаныш керек. Анткени бул жакта даарат алып жаткан учурда биздин мындай урнага даарат алабыз барабыз элечи. Балким жанагындай бир тозулмаларга да алып калышы мечиттин иштериндечи. Ошол учурларда эгерде ошол жерлер таза болсо, андан чачыраган суулар негизи бул нажас болуп эсептелбейт да. Анткени биз болгон эле колубузду жуудук, жерге түштү, жанагы эле темирдин үстүнө. Анан биздин үстүбүзгө, бутубузга чачыраган болсо, бул нажасат болуп эсептелбейт. Бирок бул мустамал суу, колдонулган суу гана болуп эсептелет да. Нажас болуп эсептелбейт. А эгерде ошол эле суулар ажаткананын ичинде отурганда чачырай турган болсо, анда биз аны нажасат деп эсептейбиз да. Анткени ал чачырашы мүмкүн, бизден кийин башка кандай адамдар келген аны билбейбиз. Эң жакшысы ошол нерседен сактанган жакшы. А бирок даараттан чачыраган суу бул нажасат болуп эсептелбейт. Эң сонун анан менин да бир эң бир бере турган, камдап турган суроолордун бири бул төмөнкүчө. Биз мечиттерге келип атканда кээде мечиттердин айланасынан байкап калып атпайбызбы? Жанагы автоунаабызды мечиттин короосуна чейин алып кирип, мечиттин түбүнө чейин койгонго аракет кылабыз да негизиненчи. Анан ошол эле аалымдар, устаздарыбыз айтып калат, канчалык мечиттен узак басып келсең ошончо сооптуу болот депчи. Мен ушул нерсеге токтолгум келип атат да. Кээде баягы мечитке келатканда ошол канчалык бир ниетибизди оңдоп же болбосо кандай бир туура ниет кылып, кандай бир максаттарды көздөп келишибиз керек. Анан ошол эле унаа маселесинде дагы мен айткым келип атат да. Эми балким азыркы жетишкен заман, өнүгүп аткан заманнан бүгүнкү күндөчү анан узакка токтотуп, баягы жарандардын дагы тынчын албай, жанагындай баягы тез жардам, өрт өчүрүүчү унааларда өтүп калышы мүмкүн. Кандай болбосун баягы балким жөнөкөй унаасында бир апасын ооруканага алып барышы мүмкүн да. Ошондой учурлар катталбаш үчүн бүгүнкү күндө биздин мекендештерге кандай бир кеп кеңештерди бересиз? Эң жакшы суроо болду. Бул актуалдуу нерселердин бирөөсү. Мисалы имамдамыларыбыз деле ар жума баянда какшап айтып келген, мисалычы паланчы машинаны төгүнчү номердеги машина алып койгула, андай мындай деп. Азыркы учурда билип атасызбы, ифтарларда болуп калып атат, кафелерде ифтар болуп атат, анан бирөө машинадан келип эшиктин оозуна коюп коет, эч ким өтө албай туруп калат да. Эң негизги нерсе бул шариятыбыз эрежеси. Эгерде шариятка каршы келбесе, кайсыл жерге барган болсоң, ошол жердин тартибине башый деген эреже бар да. Ошол жерге барып, мейли сиз бош парковка туруп, ошол жерге коюңуз, мында эч кайсы бир маселе жок. А эгерде жок боло турган болсо, бир аз алыска коюп туруп, сиз басып келсеңиз, бул эч нерсе эмес да. Негизи бул жерде мусулманга зыян бериштик, бул өзү бул арам нерсе да. Шариятыбыз тең. Сиз мисалы машинаңызды алып келдиңиз да, бир жол тосуп койдуңуз, ал жерге келди, скорый өтө албай калды. Же болбосо башка бирөө келип туруп намазга кетти, ал өтө албай калды. Ал не кылат? Сиз каргыштан башка эч нерсе албайсыз да. Эми анын ичинен кандай нерселер эме болот, ичинен нааразы болот, башка болот. Ошондуктан бул бирөөдүн негизи бирөө менен урушуп кетип, анын нааразылыгын алган жаман нерсе го. А бирок жалпы элдин нааразылыгын алып калышты, бул өтө жаман нерсе да. Ошол себептен жума намазга барганда, тарауи намаздарга барган учурларда иншалла ошол нерсенин бир адебин сактасак. Мусулман катарында эми биз баягы светтик өлкө болгон себептен жалпыбыз көпчүлүгүбүз мусулманбыз, альхамдулилlah, бирок башка дин өкүлдөрүнүн дагы, алардын дагы мисалы сыйлаш керек да. Алар дагы өтүп аткан болушу мүмкүн. Же болбосо жалпы элге бир кыйынчылык жаратпашыбыз керек. Мындайча айтканда, биз өзүбүздүн намаз ибадатыбыз менен башка бирөөлөргө мындайча айтканда милдет кылбашыбыз керек да. Мен мисалы намазга кирип баратам, ороңдо эме депчи. Мен кечип атам ифтардан, ошол сөздөрдү азыркы учурда. Ошол себептен мусулманчылыктын эң эле бир белгилеринин бирөөсү бул адептүүлүк. Иншалла адебибизди көрсөтө берсек, башка бирөөлөргө зыян бербесек, иншалла мына ошол биз үчүн эң чоң сыймык болуп эсептелет. Эми ошол мечитке баратканда кандай ниет кылып барыш керек? Ниетке байланыштуу бул хадистерде келет, эгерде кайсы бир инсан мечитке бара жаткан болсо дейт, анын бир көтөргөн кадамына бир сооп, бир даража жазылып, экинчи көтөргөн кадамына бир күнөөбүз кечирилет дейт да. Ар бирибиз иншалла мына ошол нерсени ниет кылып барсак, баскан кадамыбызга сайын. Биз ушундай адамдарды көрдүк, машинесин токтотуп коюп, жөө барат экен ошондой адамдарчы. Ошондой адамдар ушул хадистерде ушул түз маани айтылган. Албетте машинеңиз менен барсаңыз эле машинеңиздин кетирген майыңызга, башкаңызга деле сооп аласыз. Бирок хадистен түздөн түз амал кылайын деп, ал машинесин алыска токтотуп жөө барган инсандар дагы бар экен.
Эң сону негизинен Дуран ажы, мен өзүм дагы баягы көп жолугушууларга барганда мүмкүн болушунча алыс койгонго аракет кылам. Автоунаа бул мечитке эле эмес, жолугушуу жанагындай бир жумуштар болгондо баягы башканы кыжаалат кылбайын деген аракет кылам да. Баягы ар бир адам эмнени айткым келип атат, өзгөрүүнү өзүнөн баштаса болот да. Туурабы? Анан мен эң негизги баягы бир оорчундуу мен мындай көйгөйлүү суроолордун бирин берейин. Бул көп учурда эле биз байкап калабыз, намаз учурунда кыймыл аракеттерибиз. Кээде баягы намазга туруп калсаң, баягы кыймыл аракети көп болгон учурларды байкап каласың да. Анан баягы ал киши жанында турган кишини да кыжаалат кылат экен. Ошол боюнча дагы айтып берсеңиз, канча кыймылга чейин уруксат берилетчи, такыр эле кыймылдабай намаз окуш керекпи? Бул намазга кандай таасир берет? Негизи бул намазда кыймылдагандык, башка кылгандык бул намазга ошол толук түрдө көңүл бурбаганын белгиси да. Бул нерсени эми ачык эле айтыш керек. Анткени сахабалардын доорунда эми бул Hayatı sahabada келет, сахабалардын жашоосу боюнча жазылган китептерде сахабалар намаз окуганда алардын жада калса келип чымчык үстүнө туруп алышчу экен да. Чымчыктар келипчи. Ушунчалык деңгээлде болгон экен, ал намазда көп тургандык себептен, Кудай менен байланышта өтө бекем болгондук себептен чымчыктарда бул жөнөкөй эле бир сөлөкөт окшойт да, же дарага окшойт да келип туруп эле ошентип үстүнө конуп алган экен да. Анда бир окуяларды билебиз. Бутуна ок сайлган учурда мен намазга турайын, анан кийин ушул окту сууруп алгыла, болбосо мен бул ооруга чыдай албаймын деп, ушундай Азирет Алинин окуясы дагы бар. Эми намазда турган учурда Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, бардык адам баласынын намазы ушул 10дон бири, 9дон бири, 5ден бири, 2ден бири жазылат дейт. Эмне себептен десе, адам баласы канчалык деңгээлде намазыңыздын жарымына көңүл бурдуңузбу, жарымынан кийин өзүңүздүн бизнесиңизге же болбосо бала чакаңызга башка көңүл бурулуп кетти. Жарымын гана соо жазылат экен, жарымын соо жазылбай калат экен. Эгерде такыр намаз туура эмес, начар боло турган болсо дейт, ал намаз ошол бир кара чүпүрөгө оролуп, кайра ошол окуган адамдын бетине урулат экен да. Мына өзүң окуган намазың өзүң эле эме кыл депчи. Эми намаздын ичинде кыймыл аракеттер бул алымдар айтат, эми жок дегенде баягы 3 жолго чейин гана кылып койсун дейт. Эгер өтө катуу, мисалы бир жери кычышып кетти, башка болду, 3 жолдон өтүп кетсе, анда намаз да бузулуп калышы мүмкүн дейт. Анан кээ бир адамдар бар, намазда өтө көп кыймылдайт да. Ушунчалык деңгээлде ушул эрежени билип алыш керек. Сиз кыймылдасаңыз, сыртта карап турган адам бул намазда эмес окшойт да деген ой келип кала турган болсо, анда сиздин намазыңыз бузулуп калат дейт. Ошончол деңгээлде көңүл буруш керек. Анан эң жакшысы намазда турган учурда биринчи алдын ала оңдонуп алып, баардык нерсебизди даярдап алып, анан кийин намазга кыймылдабай тургандай кылып турсак, ошол жакшы болот. Анан кыймылдай берген бул жакшы эмес. Мисалы, кээ бир адамдар бар, мындай кылып туруп алат, адамдарга зыян берет, мисалычы. Кээ бир адамдар бар, эми түшүнбөйсүң, же кол саждага барганда эле колун мындай кылып алат, же башка кылат. Андай бар кылган учурларда, мисалы, жалпы эл сыяктуу эле Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушул саптарды дагы түзөгөн да. Сапка дагы түз туруш керек. Ла тахталифу дейт. Силер ошо сабыңарды түз алгыла, кыйшык-бышык сап албагыла, фатахталифа кулубукум. Эгерде сабыңарда түз эмес болсоңор, анда силердин жүрөктөрүңөр дагы бири-бириңерге болгон түз эмес болуп калат деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисте айтат. Ошого жалпы жамаат менен турган учурда ошол нерсенин адебин сактасак, иншалла, кыймыл аракет жок болуш керек. Эгерде көп боло берсе, бул намаздын соопторун кетире турган иш. Булар дагы негизги намаздын негизги адептерине кирет экен да, демек. Ооба. Бул адептерин сактабагандык болуп калат да. Намаздын адептерин сактабаган. Ошон үчүн имамдарыбыз алдын ала айтат да, телефонуңуздарды өчүрүп алыңыздар депчи. Эгерде телефон өчпөсө, өзүңүз дагы кыжаалат болосуз, башка бирөөнү дагы кыжаалат саласыз. Албетте, мындай өчүргөндө жеңил болсо, ошол учурда өчүрүп коюшка уруксат берилет шариятыбызда. Анан негизинен эле баягы кээде ушундай бир жагдайлар жаралып калат, жанагындай намазга келген учурда жанагындай бир балдарды, жаш балдарды ала келип атпайбы? Анан бир кээде ушундай бир оюм келет да. Кээде баягы ошо мечиттеги кээ бир адамдар ушундай, балдарыңарды алып келбегиле, анан тиги баягы намаз окугандарга тоскоолдук жаратып атат депчи. Анан кээде мен ушундай бир баягы түшүнүк айтып калам да, ошол намазга балдарды чектөө кылып аткандаргачы. Бул балдар баягы
сыртта чыгып дискотекага барып, клубтарга барып, жанагындай бир баягы өзүнүн чөйрөсүнө бир жаман таасир алып келе тургандан көрө, ошо мечитке келип адамдардын кандай намаз окуп атат, ибадат кылып атат, кандай тасбих кылып атат, ошолорду көрсө, балким кичине бир таасир алат беле деген бир ойда. Ушул боюнча оюңузду билейин дедим эле. Бул эң жакшы нерсе. Негизи шариатта ушул нерсеге дагы көңүл бурулган. Туура балдарыңарды мечитке алып келгиле деген. Бирок качан алып келгиле? Ал бала жанагындай, мисалы, өзүнүн кажетін өзү бүтүрө ала турган деңгээлде бар го, мисалычы. Акыл эси кирип, мисалы, мен зарам кыстап калды, андай болду, мындай өзүн айтат, же болсо өзү бир ич ораса өзү туалетке басып бара ала тургандайчы. Ошондой балдарды алып келсе бул жакшы. Анан кичинекей жаш балдарды алып келсе, ал мечитти булгап койсо, башка кылса, эми билесиз, мечиттин килемдери деле чоң болот, анан чыгып жууш, башка өтө чоң бир кыйынчылыктарды алып келет да. Ошол себептен балдарды дагы алып келген учурда ошондой акыл эси кирген, өзүнүн кажатын өзү бүтүрө ала турган, колдон келсе адеп сактай ала турган балдарды алып келсек, бул дагы жакшы. Бул баягы катарына туруп намаз окутуу, намаз окупчу. Ошол эми алып келип жаткан учурда, эми мечитте дагы бул бар намаз окуган менен, бирок бардык мусулмандар беш кол мындай барабар эмес да. Бирөөсү мисалы андай ызчууга чыдабашы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошол себептен балага дагы балам ызчуу кылба, намаз балдар менен чогуу намаз окуу, эгер намаз окугуң келбей калса, анда үн чыкпай эле жерде отур деп, ушундай жакшы түшүндүрмөлөр айтсак жакшы. Албетте бул жагы бирөөлөр мисалы ызчуу кылат, неге балаңды алып келдиң, андай кылдың, мындай кыл депчи. Эми аны деле эме кылганга айтканга акысы бар. Бирок такыр эле карама каршы чыгып туруп алган туура эмес да. Сиз айткандай эле жакшы айттыңыз, мисалы балдар келип ошол нерсени аралашса, көрсө, мисалы канчалаган балдар бар, компьютер ойноп отурат, телефондон башы чыкпайт, башка кылбайт. Мындан көрө ошентип келип балдарга аралашсын, жалпы коомчулук чоңдар менен аралашсын иншалла. Ошондой чоң бир пайдаларды алат мечиттен. Бизге бир саналуу гана мүнөттөр калыптыр эфирибиздин учурунда. Намаздагы ниет боюнча суроо бергим келип атат да, бул ниет дагы адептерге кирет. Ошол намазга туура ниет кылуунун адеби кандай? Намазга туура ниет кылуунун адеби негизи такбири тахрима деп коет. Бардыгына арам кылуу деген бул маани келип чыгат да. Мисалы, Аллаху акбар дегенде колубузду койгондо, ушул бардык ишти артыма таштадым. Жаратканга өзүмдү тапшырдым. Жараткан менен сүйлөшүп атам деп. Бул намаз бул момундун, мусулмандын миражы деп айтып атпайбы? Алла таала менен сүйлөшөбүз бул учурда. Ошол себептен бардыгын артка таштадым, Алла таала менен гана болдум деп туруп, мисалы ниет кылдым 4 рекет парз пешим намазын окумакка деп туруп ниет кылып, Аллаху акбар деп такбир айтуу, мына ушул чыныгы ниет болуп саналат. Демек, бардык амал ниетке жараша дегендей, намазга дагы тоолуу менен берилүү менен десек болот экен, кири толуу менен өзүңдү намазга арнап, мен ушул Кудайдын алдында турам деген бир коркуу сезим, балким бир аруу жакшы бир ниеттер менен туруш керек экен да. Эми мен баягы убакыттын соңунда бир кыска эркин микрофон берейин. Намаз боюнча биздин ата энелерибизге, бир туугандарыбызга кеп кеңешиңиз. Алла разы болсун. Негизи бир аятка токтолсок, Алам я'ни лиллазина аману ан тахша кулубухум ли зикриллах дейт. Имандууларга, момундарга дейт, Аллахтын зикиринен жүрөктөрү бир элжирей турган убакыт бир келбедиби, корко турган убакыт бир келбедиби дейт да. Азыр мына ушул убакытта турабыз да. Рамазан айындагы эң каймагы акыркы 10 күндө ошондой кадыртын кечелеринде турабыз. Иншалла мына ушул учурларда намазыбызды дагы тургузуп бардыгыбыз. Ушун менен болду, намаз окуймун. Ороздан кийин эле намазымды таштап койбоймун деп болду, өмүрүнүн аягына чейин намазга иншалла ниет кылдым деген максатта бардыгыбыз ниет койсок иншалла. Мына ошол намазды таштабасак, намаз бизди таштабайт да. Намаз бул Кудай менен болгон байланыш. Эң биринчи кезекте башка байланыштарыбыз үзүлүп калса үзүлсүн, бирок Кудай менен болгон байланышыбыз үзүлбөсүн иншалла. Ошого намазга бекем ниет кылайлы бардыгыбыз. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бир абдан бир керемет теманын баягы чоң аталарды айткандай чучугуна чейин жеткире айтып бердиңиз. Биз ыраазычылык билдиребиз жалпы жамаатыбыз менен. Сиздерге орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей бизге бөлүнгөн дагы убакыт соңуна келип жетти. Сиздердин назарыңызда ошол рахмат жаган Рамазан берүүсү болду. Бүгүн биз ошол намаздын адептери боюнча кеп кылдык. Биздин студиябыздын ардактуу коногу Донобек Ажы Зайнидин уулу болду. Бул киши ошол Кыргызстан мусулман дин башкармалыгынын калкты диний маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн адиси, белгилүү бир жаш аалымдардан бири. Эфирдин жүрүшү менен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Орозоңор кабыл болсун. Аллаху акбар, Аллаху акбар.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رمضان